Бишкек шаарынын мэриясы жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана социалдык тармактардагы баардык арыздарды кылдаттык менен көзөмөлгө алат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, ар жума сайын Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасында техникалык кеңеш өткөрүлүп, анда шаардыктардын жана коомдук транспорттун жүргүнчүлөрүнүн арыздары каралат. 2021-жылдын 2 айында 21 арыз келип түшкөн. Анын ичинен 16сына чечим чыгарылып, 5 иш каралууда. Эскерте кетсек, даттануулардын 80% социалдык тармактардагы баракчаларыбызга келип түшөт, деп айтылат билдирүүдө. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратова Биздин эл партиясы менен шайлоого барат. Бул тууралуу ал бүгүн партиянын съездинде чыгып, сөз сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле партиянын курамында Болот Ибраимов, Айдана Софиялар дагы бар. Ал эми партиянын төрагасы Аскар Алмаз уулу экендиги айтылды. Ош шаарында жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча 3 айлык долбоор жарыяланды. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда, мындай долбоор шаарда жыл сайын жарыяланып келет. Алгач бак дарактарды, көчөттөрдү отургузуу, көчөлөрдү, короолорду санитардык тазалоо болуп саналат. Андан соң үйлөрдүн, коммерциялык имараттардын сырткы көрүнүшүн иретке келтирип, актап сырдоо иштери жүрөт. Шаардын көркү үчүн ар бир тургун, убактылуу жашап жаткан коноктор активдүү катышып, тазалоо жана жашылдандыруу багытына кайдыгерлик көрсөтпөйлү, деген вице-мэр Асылбек Топчубаев. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө жооптуу кызматкерлерге катуу талаптар коюлуп, жазгы 3 айлык боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырмасы берилген. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 февралда өлкөгө иш сапары менен келген Өзбекстан Республикасынын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловду кабыл алды. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташуунун абалы жана келечеги жөнүндө пикир алмашышты. Жолугушуунун жүрүшүндө өзбек тарап Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Борбордук жана Түштүк Азия аймактык өз ара байланыш, кыйынчылыктар жана мүмкүнчүлүктөр деген аталыштагы жогорку деңгээлде өтө турган эл аралык конференцияга чакыруусун жеткирди. Башкы прокуратура ишкерлер үчүн күнү түнү жооп бере турган ишеним телефон номерлерин жарыялады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндөгү жарлыгын аткаруу максатында ишеним телефону иштеп баштады, деп жазылат маалыматта. Эми ишкерлер күнү түнү 0312 88 90 33 номерине чала алышат. Ишеним телефону жеке ишкердик субъектилеринин, чакан бизнестин ишине укук коргоо, фискалдык жана контролдоочу органдардын негизсиз кийлигишүүсү, ошондой эле менчик ээлеринин укуктарынын бузулуусу боюнча кайрылууларды кабыл алаары маалым болду. Президент Садыр Жапаров 2-3 мартта Казакстанга расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, учурда расмий сапарга даярдыктар жүрүүдө. Белгилей кетсек, Жапаровго Өзбекстанга, Түркмөнстанга, Кытайга жана Кувейтке расмий иш сапары менен келүүгө чакыруу кагаздары келип түшкөн.